Саламатсыңар, урматтуу чегарачылар. УКМКнын чегара кызматынын кызматкерлери жаңы батирлүү болушту. Алардын ак өргөлөрүнүн ачкычын президент Садыр Жапаров Жалал Абад облусуна болгон иш сапарынын жүрүшүндө тапшырды. Үйлүү болгондордун арасында чегара кызматында 24 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Айбек Султанов да бар. Буга чейин ал үй бүлөсү менен батирге акча төлөп жашашчу. Эми мынтип 3 бөлмөлүү үйгө жетип кубанып турган чактары. Ушундай условия түзүлүп, үйлөр берилип аткан болсо, биз мекенди коргош үчүн дайым даярбыз. Мындан да алдыга умтулуп, биздин мекенибиз үчүн кызмат кылууга дем күч берет. Президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевичке рахмат демекчи. Мен ушинтип ушундай жакшы иш-чараларды алып барып атат. Көп ушундай иш-чараларды алып бара берсин, ишине ийгилик демекчи. Мен ден соолугу бекем болсун, заманыбыз тынч болсун. Ошо жакшылыктар боло берсин. Эч ушундай жакшы үйлөрдө, ушу үйүбүздө ар дайым той кылайлы жакшылыктарда кыз чыгарып, уул үйлөп, акчолтой үйлөрдөн болсун дейбиз. Турак жайды курууга республикалык бюджеттен 100 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Мамлекет башчысы чегарачылардын кесиби өтө сыймыктуу жана ошончолук жоопкерчиликтүү экенин дагы бир жолу белгилеп, социалдык укуктарын, кепилдиктерди жана жашоо шартын жакшыртуу боюнча активдүү иштер улантыларына ишендирди. Мамлекет башчысы ошондой эле учурда Баткен облусунда жайгашкан аскер бөлүктөрүндө кызмат өтөп жаткан аскер кызматкерлеринин айлык маянасын жогорулатуу пландалып жатканын кошумчалады. Чегарачы аскер кызматчыларыбыз ар дайым мекенчегин көздүн карагындай кайтаруу менен алек болуп, үй салууга чолооңор жок эле. Мына бүгүн силер да үйлүү болобуз деп, маңдайыңар жарыла кубанып, сүйүнүчтөрүңөр иштериңерге батпай турган кези. Мен дагы офицерлерибиздин үйлүү болушуна кубанып жатам. Себеби бардык мекен коргоочулар эч нерсеге муктаж болбой, башка керектөөлөрүн ойлобой, бир гана ата мекендин коопсуздугу деп кызмат өтөсө, өлкөбүздө тынчтык өкүм сүрөт. Мына ошондуктан урматтуу офицерлер, кызматкерлер, баарыңыздарды ак өргөлүү болушуңар менен чын дилимден куттуктаймын. Учурда Шамалды сай чегара отрядынын имаратын кайра реконструкциялоо иштери жүргүзүлүп жатат. Жеке курамды сапаттуу даярдоо максатында бөлүктүн материалдык техникалык базасы жакшыртылып, окуу машыгуу иштери заманбап каражаттар менен камсыздалмакчы. Ушу тапта Жалал Абад облусунда жайгашкан эски жатакана имараты 70 чегарачынын үй бүлөсү үчүн реконструкцияланып жатат. Иштин долбоору менен таанышкан Садыр Жапаров имараттын сапаттуу капиталдык оңдоо жана чегара кызматынын кызматкерлерин ыңгайлуу заманбап батирлер менен камсыздоо үчүн республикалык бюджеттен каражат кароону тапшырды. Андан соң өлкө башчысы УКМКнын чегара кызматынын башкармалыгынын учурда реконструкциялоо иштери аяктап жаткан имаратын көрүп чыкты. 1987 жылы курулган башкармалыктын имаратында 2003 жылдан бери капиталдык оңдоо иштери болгон эмес. Быйыл ремонт иштерине делип республикалык бюджеттин эсебинен каражат бөлүнүп, оңдоп түзөө жумуштары августта башталган болчу. Президент эми аны өз убагында бүтүрүүнү жана сапаттуу ишке ашырууну көзөмөлдөөнү тапшырды. Президент Жалал Абад облусуна болгон иш сапарынын экинчи күнүндө Жалал Абад май иштетүүчү заводу ишканасына барды. Көп жылдан бери токтоп турган бул май иштетүүчү заводду 2021 жылдын күзүндө оңдоп калыбына келтирүү иштери колго алынган. Үстүбүздөгү жылдын март айында завод өз ишин баштап, сентябрга чейин 900 тонна суу май өндүргөн. Майды өндүрүүдө чет өлкөлүк сырье колдонулат. Бүгүнкү күндө завод өзүнүн кубаттуулугунун 40% гана колдонот. Ошондой эле компания пахтаны кайра иштетүүчү заводду ишке киргизүүнү пландап жатат. Президент өсүмдүк майын өндүрүүдө жергиликтүү сырьену колдонуу маселесине өзгөчө көңүл бурду. Мындан сырткары завод жогорку экспорттук потенциалга ээ экенин белгилеп, тийиштүү мамлекеттик органдарга ишкананын ишине жана аны модернизациялоо маселесинде жардам көрсөтүү тапшырмасын берди. Ошондой эле мамлекет башчысы Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунун 90 жылдыгы жана мунай газ тармагынын кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата өткөн салтанаттуу иш-чарага катышты. Садыр Жапаров мындан туура 90 жыл мурун 1932 жылы Чаңгырташ мунай кенинде бурголоо иштери жүргүзүлүп, биринчи жолу 250 метр тереңдиктен өндүрүштүк мунай алынганын эске салды. Ошентип өлкөбүздө мунай бар экени далилденип, ошол убактан баштап бул аймакта нефти өндүрүшүнө көңүл бөлүнө баштаган. Бүгүнкү күндө
Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому өлкөбүздүн мунай жана газ тармагындагы жалгыз өндүрүштүк ишкана экени жалпыбызга жакшы маалым. Ошол эле учурда республикалык жана жергиликтүү бюджеттин киреше булактарын толуктоочу мекеме да болуп саналат. Кыргыз нефтегаз мунай менен газды чалгындоодон баштап өндүрүү, кайра иштетүү, алынган мунай заттарын сатуу менен өндүрүштүн толук циклын өзүнө камтыган бирден бир ири мекеме. Кесипкөй мунайчылардын жана газчылардын күч аракети менен өлкөнүн экономикалык жана энергетикалык базасы чыңдалып жатканын белгилеген мамлекет башчысы мунайчылар ички рынокты мүмкүн болушунча күйүүчү, майлоочу заттар менен камсыздоого, жаңы гендерди изилдеп, өндүрүштү өнүктүрүүгө аракет кылып жатышканына токтолду. Кыргыз жылуулук энергия мамлекеттик ишканасы менен Ош шаарындагы жылуулук электростанциясына мазут жеткирүү менен өлкөнүн кыш мезгилиндеги энергетикалык коопсуздугун камсыздайт. Ошону менен бирге мамлекеттик ири өндүрүштүк өнөр жайлардын өнүгүүсүнө да салымы зор. Мамлекет тарабынан Баткен облусуна өзгөчө макам берилгенден тартып, Баткен аймагын өнүктүрүү боюнча чоң пландар четинен ишке ашырылууда. Мен Кыргыз нефтегаз ишканасы Баткен облусунда мунай жана жаратылыш газын өндүрүүнү ийгиликтүү колго алат деп ишенем. Бүгүнкү күндө Кыргыз Петролиум компаниянын мунай иштетүүчү заводун модернизациялоо аяктаса, 2025 жылга чейин Кыргыз нефтегаз эл аралык стандарттарга жооп берген К5 күйүүчү майын чыгара баштайт. Натыйжада өлкөнүн тышкы отунга болгон көз карандылыгын азайтуу маселеси чечилет. Мындан улам мунайчылар алдыга коюлган милдеттерин аткаруу менен мамлекеттин ички рыногун камсыз кылып, өндүрүштүн туруктуу иштөөсү үчүн талыкпай эмгектене берерине президент бекем ишенерин айтты. Эске салсак 11-12 сентябрда Садыр Жапаров Жалал-Абад облусунда иш сапары менен болду. Мында өлкө башчысы социалдык имараттардын курулуштары жана ишканалардын ишмердүүлүгү менен таанышты. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карипбеков, Пирамида.